Ар бир негизин өзгөчөлүктөрүн камтыган регион көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Союз мезгилинде өздөрүнүн пактадагы эмгектери үчүн социалисттик эмгектин баатыры аталган ана кыз Жумабаева, Өлмөскан Атабекова чыккан Айтылуу Сейдикум айыл өкмөтүндөбүз. Негизинен Сейдикум айыл өкмөтүнүн өзгөчөлүгү райондо өндүрүлгөн айыл чарба продукциясынын дээрлик 80%-ын мына ушул айыл өкмөт берет. Анда эмесе Сейдикум айыл өкмөтүндөгү өзгөчөлүктөр жана кызыктар менен сиздер төмөндө тааныша аласыздар. Ал үчүн биз менен бирге болууга чакырам. Биз турган жер бул Шалы таласы. Сейдикум айыл өкмөтүндө 12 айыл болсо, анын 5 айылы мына ушундай шалы эгишет. Мындагы дыйкандардын белгилөөсүндө негизинен шалыны сатканда Ош жана Бишкек базарларына өткөрүшөт. Дыйкандардын айтымына караганда мына ушул күрүч алардын өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджет. Bizde şu dıykançılık erте жазда aprel ayından başlalat. Şal egemiz. Şalın ar türlülerini egemiz. Ana ertekisi var, keçkisi var. Gekterden bir 10-12 tonnaga çeyin, jakşı bolsa 15 tonnaga çeyin dan alabız. Anan alarda suşulkaga aparıp kurgatıp, gürüç kılıp satabız da dıykandarga. Hem şor salabız, azot. Anan dары çaçabız, mına udobрение, гербицид çaçabız, çöplerini öldürgeni. Anan şu 3 ay, 4 ayda pişat. 5 ayga çeyin. Dıykandarga mına şu bugünkü göy kombayn жетишпейт жыйнаштырганы, o başka jaktardan çakırıp ap kelip kombayndарды mına işke salıp koyduk, orup atışat. Şularga hem rahmat. Özümüzdün ayılın kombayndары üspet etpey çakırgan jeribiz. Bizde hem hazır şul popularny bolup kımbat bolgan gürüç lazer gürüç de, lazer, alenge lazer şunlar. Emi jakşı эле dıykandyň özünün hareketine karap bolat da. Jakşı karap, mintip susunu, darısını uwagynda berse, jakşı jetişken mege jintykka jetişet da. Anan karabay koyup neme kılsa anda naçar bolup kalat. Gekterinden bir 6-700 ming so'm gürüç satkanga bolat. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда шал өскөн таланы көрдүк. Ошол жактагы шалы ушул жерге келип атайын кургатыла турган жерге келет экен. Ушул кургатуучу жайдын ээси Ишкамжан агай менин жанымда. Ишкамжан агай, ушул жерге сушилкаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, канча батат? Анан күрүч канчада кургайт? Сушилкага 10 тонналык сушилкемиз 10 тонна батат. Анан эртерээк болуп калса 8 саат. Дыйкан алып келгенден кийин сизге салат, анан бул ичкерге печкасы бар деп атасыз, э? Печкасы бар, печканы жагабыз, кургайт. 18 saatga чейин кургайт, көп барса. Анамдан дагы төгүп туруп, бул жактан күрүч кылып даяр күрүч кылып чыгарабыз, анан ак чубалга салып.
Нол көрсөңүз мына нол кургадыбы? Ак жуазга даярбы? Ооба, бул кургады, азыр кургак. Ошондо сиз күнүнө канча тонна күрүч кургатып чыгара аласыз? Мүмкүнчүлүк бар техникаңыздын? Техника эми 10 тонналык дыйканга карап да, 10 тонналык келсе, 10 тонна шалы келсе, 10 тоннаны bir күндө кургата алам. Же 2 плешке, 1,5 плешке болуп калса, ошого 5 тоннага ham ушу убакыт кетет, 10 тоннага ham ушу убакыт кетет, мындай айтканда. Сизге канчалык көп болгону сиз үчүн экен, э? Ооба. Кызматыңыз кандай болот? Кургатуу кызматы? Кызматы килесине 2 сомдон алабыз. Биз жогоруда күрүчтү кургаткан процесс менен тааныштык. Ошол жактан кургаган күрүчтөр биз турган мына ушул күрүчтүн сыртын тазалап бере турган ак жуазга чейин келет. Бул ак жуаздын ээси биздин жаныбызда турган Надырбек агай. Надырбек агай, ушул ак жуаз жөнүндө айтып берсеңиз да, күнүнө канча тонна өткөрөсүздөр? Бунун кыйынчылыгы канчалык? Адам иштетеби же өзү эле техника өзү эле иштейби? Кандай болот? Бул эми буякта ушулкадан чыгат, кургатып элдер алып келет. Элдерге жеңилдик жагы ошол жерге төгүп коет. Шалы кургак болсо жакшы чыгат, оңой чыгат. Бу жерде бит-экти адам иштейт эми рабочий болуп. Элдерге жеңилдиктери бар. Кандай иштейт? Мисалы, күрүчтү соруп алып өзү иштейби? Ооба, күрүч өзү мерден элеп берет, буяка түшөт, берден шамал менен буяка түшөт. Короче, элдер мерден тосулат, мерден салып коет. Буяктан тосуп алат элдер. Жеңилдиктери бар элдерге кыйла. Техникаңыз каяктан алып келген? Күнүнө канча тонна өткөргөн? Техниканы Кытайдан алып келгенбиз. Алып келгенибиз 3 жыл болду. Саатына 600-650 кило чыгарат. 700 килодон чыгарат. Шалга карап чыгарат. Bir күндө 4-5 тонна күрүч кылат. Сиз эмгегиңиз кантип бааланат? Мисалы, килограммдан аласызбы? Мисалы элдер 1 тонна күрүч чыгарса, мен 40 кило алып калам өзүм эмгегимди алып калам. 1 тоннадан сиз бир кап күрүч аласыз, ошондойбу? 40 кило алып калам, 40 кило. Ошентип дыйкандын жаздай күткөн эмгеги ак жуаздан өткөндөн кийин мына ушундай каптарга салынат. Бул биз көрүп аткан бул Сейдигумдагы эң белгилүү деген күрүчтүн сорту аталган лазер күрүчү. Бүгүнкү күндө бул лазер күрүчүнүн баасы 100 сомдон 150 сомго чейин жеринде бааланууда. Сейдигум айыл аймагында бүгүнкү күндө дыйканчылыктын дагы бир түрү бул пахта өсүмдүгү. Менин жанымда турган мырза ушул 2005-жылдан бери пахтаны эгип, өзүнүн жашоо тиричилигин өткөрүп келет дегендей. Мунарбек мырза, айтсаңыз да, ушул пахтанын түшүгү канчалык, мисалы кайсы мезгилден баштап эгебиз? Быйыл пахталар кандай болду? Пахтанын түшүгү апрель айынан баштап эгиле баштайт пахтанын түшүгү. Апрелден эгилип баштап күн ысып кетсе сугарабыз, күн ысыбаса өзү чийип кетет. Апрелде эктиңиздер, азыр канчадан, сентябрдан баштап пише баштады? Сентябрдан баштап теримге түшө баштады элдер, биринен баштап. Быйыл кандай болду түшүм? Быйыл түшүм жакшы болду түшүм. Ошол түшүмдүн жакшы болгондугун дыйкан катары айтсаңыз да, бул аба ырайына байланыштуу же ашыкча жер семирткичтерди көп пайдаланууданбы, кандай деп ойлойсуз? Эми бара-бара заман өнүккөнгө жараша технология өнүгүп, листоевда биренелер себилип атат, азоттор салынып атат. Техникалар жаңыланды, үйрөндөр жаңыланды дегендей. Бар жок нерсе жаңыланып атат, ошонун себебинен түшүм жакшы болуп атат. Баалар кандай болуп атат? Мисалы, өткөн жылы кандай болду эле, быйыл кандай болуп атат? Дыйкан эмгегин актап атабы баалар? Баалар жылдан жылга түшүп кетип атат. Дыйкандарды акташ кыйын болуп атат да. Мисалы, сиз 1 гектар пахта эгем дедиңиз го. Мындай эсептеп көрдүңүзбү? Былтыр канча пайда таба алдыңыз да? Канча чыгым болду, канча пайда таптыңыз?
Эми баягы дыйканчылыктагы негизги киреше болсо, үй бүлөгө киреше болсун деп эгебиз да. Кандай болду былтыр? Быйыл кандай болуп атат? Баасы канча азыр? Азыр баасы башында башталганда 65 сомдон башталды эле, азыр 60 сомго түшүп калыптыр, 62 сом, 60 сомго түшүп калыптыр деп айтып атат. Биз эми терип атабыз мына быйыл. Дефляция кылдык эле пактаны. Ошо ачылганга эми ачылды. Былтыр канча тонна алдыңыз эле бир гектардан? Былтыр 1 гектардан ушу 40-45 центнерден айланган да. Сейдум айыл өкмөтү Базар Коргон районунда жайгашкан Өзбекстан Республикасы менен чектешкен кошуналаш өкмөттөрдүн бири, приграничный өкмөттөрдөн. Анан биздин жалпы суга тайдоо жерибиз 4000 гектарга жакын суга тайдоо жерибиз бар. Анын ичинен быйылкы жылы 1500 гектар жерге пахта өсүмдүгүн эгишкен дыйкандар. Анан калган жерлерге ушу кулкамыдан, андан кийинки баягы бизде күрүч, шалы өсүмдүктөр эккен, тоют, жүгөрү. Негизинен ушу айыл чарба өсүмдүктөрүн эгебиз. Дыйкан эмгеги түшүмү кандай болуп атат пахтадан? Эми быйылкы жылы түшүм, пахтанын түшүмүн аке өзүңөр көрүп турасыңар. Орточо эсеп менен азыркы тергендердин мындай маалыматына караганда, ушу дыйкандардан сурамдылоо маалыматына караганда, ушу 30-35 центнерден теріп пахта заводына тапшырышып атат. Ушу Сейдугум айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 18ден ашуун кооператив бар экен. Кооперативтердин көп болгону бул ошол жергиликтүү дыйкандардын иштөө мүнөзүн жакшыртууга көмөк берет деп айтабыз. Биздин жаныбызда турган ушул Сейдугум айыл өкмөтүндөгү негизги деп эсептелген кооператив жетекчиси Илдар. Илдар, айтсаңыз да ушул кооперативди уюштуруу демилгеси кимге таандык, качан уюшулган, анан сиздердин дыйкандарга берген көмөгүңүздөр кандай болуп атат? Биздин кооперативибизге түзүлгөнүнө быйыл 4-жыл. 45 мүчөбүз бар кооперативибизде. Биздин кооперативибиздин уюшканынан бирден бир себеп биз өзүбүз өндүрүлгөн эгиндерибизди, продукцияларыбызды кымбат баада сатабыз да. Анан кийин элдерге мынакей быйыл ошо кооперативибизге бөлүнгөн жерден мынакей будай эккен болчук, жерди которуп айдоо ыкмасы менен. Азыр ушул мезгилде, ушул учурда өзүбүздүн Сейдум айыл өкмөтүнүн тургундарына будай урук менен камсыз кылып атабыз. Үрөнүңүз кандай аталат? Былтыр айыл чарба департаментинен Россия Федерациясынан келген супер элита Алексеевич сортун алып эккенбиз, баасынан 60 сомдон. Эрска банктан 3 жылдык мөөнөткө 4,5%-данчы. Азыр Алексеевич деген сортта. Элдер биринчи карап көрөт да, дыйкан өзү эккени пайдалуу же кооператив менен биргеликте эккени пайдалуу деп, жанан ушул жагынан дыйкандарга кандай пайда келип атат? Сөзсүз элди топтоп кооператив түзүп туруп, кооператив менен иш кылып эккен жакшы да. Эмне үчүн? Себеп дегенде биринчиден бизде азыр кооперативибизде общий 22 гектар жерибиз бар. Жерди биз Сиздерде техника дагы бар, мисалы ар бир эле дыйкандын колунда техника жок, өзгөчөлүгүңүздөр ушуда болуш керек. Өзгөчөлүгүбүз ооба, бизде бардык техникалар бар өзүбүздүн кооперативибиздечи, мүчөсүндө.
Сейдигул айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 20 миңден ашуун калк жашайт. Айылдагы тургундардын негизги жашоосу жогоруда өзүңүздөргө болгондой айыл чарбасына, дыйканчылыкка акташкан. Менин жанымда турган ушул Сейдигул айыл өкмөтүнүн башчысы. Айтсаңыз да ушул экөөбүз алдын ала маектешкенде сиз айтып калдыңыз да, биз быйыл мыкты айыл өкмөтү болгонго аракет кылып атабыз деп да. Эмне негизден ушуга аракет кылып атасыздар? Кайсыл бир жактан жетишкендиктерге болдуңуздар? Бизде Сейдигул айыл өкмөтү негизинен баягы өзүңүз баса белгилеп кеткендей, бизде айыл чарбасы боюнча негизинен элибиздин турмуш шарты айыл чарбасы менен, анын да ичинде ушу дыйканчылык менен, жер маселеси менен бизде негизинен тиричиликти өткөрүшөт. Ошол эле учурда биз Сейдигул айыл өкмөтү райондун эң ылдыйкы зонасында, Өзбекстан границасы менен чектеш жакта жайгашканбыз. Суунун агымы алып келүүсү бизде бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Себеби дегенде суунун бөлүнгөн жеринен бизге 30 километрлик аралыкта агып келет. Эми өзүңүздөр билесиздер, лоток толбогон каналдарда агып келген суу негизинен жеткиликтүү болбойт. Ошондуктан бизде элдерибиз ушул жерлерди иштетүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралып жаткан. Азыркы учурда биз ошол элдерибизге жаңыдан шарт түзүү максатында скважиналарды чыгарууну пландаштырганбыз. Мына бул пландаштырылган скважиналар 2020 жылдан бери коюлуп келатат. Мына бүгүнкү күндө азыркы учурда 22 скважина чыгарылып, элдерге кошумча дыйканчылыгына суу берүүгө иштеп жатат. Бул менен бирдикте бизде азыр 4000ден ашуун суга суу айдоо жери болгон болсо, ошонун ылдыйкы зоналарында баягы суу жетпей калган жерлеринде кошумча суу берүү менен бизде 1200 гектардан ашуун жерге биз кошумча суу берип, дыйкандарыбыздын суу менен камсыздап атабыз. Ошолордун негизинде дыйкандарыбыздын шарттары түзүлгөндүгүнөн биздин баягы кайра бериштирүү фондунун жерлерин жакшыртуу максатында, ошолордун ижара акыларынын көтөрүлүшү максатында биздин бюджеттер көтөрүлүп, бир топ жакшы иштер жүрүп жатат. Аны менен эле биргеликте бизде эң негизги маселе айыл өкмөтүбүздө ички жана тышкы инвестицияларды тартуу болуп атат. Ошолордун салымы бизге өтө чоң пайда алып келип атат. Канча инвестиция тартылды быйыл? Эмне негизде көбүнчө кайсыл тармакка? Бизде социалдык маселелер боюнча, калкты таза суу менен камсыздоо боюнча, ошондой эле ичүүчү суулар, агын сууларды, ошондой эле социалдык маселелер боюнча инвестициялар тартылып атат. Бүгүнкү күндө тышкы ички инвестиция болуп, бизде 9 айдын жыйынтыгы менен 173 миллион сомдук инвестиция тарттык. Ошону менен бирдикте бизде аткарылган иштердин жакшы көргөзгүчтөрү, мына ар бир коюлган пландарды өз учурунда аткаруу боюнча дагы райондо дагы ушу алдыңкы катарда келе айтып, биз ушул баягы республикалык деңгээлде мыкты айыл өкмөт деген конкурска катыштык. Мына райондон и областтан дагы ушул алдыңкы айыл өкмөт деп табылып, азыркы учурда республиканский комиссиянын кароосунда турабыз. Комиссияда бир сыра келип өздөрүнүн текшерүүлөрүн жүргүзүп кетишти. Эми жыйынтыгы Кудай буйруса, ошо жыйынтыгын күтүп отурабыз, кандай чыгар экен. Негизинен бардык ушул коюлган талаптарды, пландарды бардыгын өз убагында аткарууга жетишип атабыз. Жылды мыкты айыл өкмөтү болуңуздар деген тилегибизди биз да билдирип кетели.